Soğumuz boynuma Жол қарайын тоқтой тұрчу атажу 2018 жылды жакшы тилектер менен тосуп, өткөн жылга ыраазычылык айткан эл арасында башкы коопсуздукту камсыздап турган мекен сакчыларын жаңы жылы менен куттуктап, KG Group компаниясынын жетекчиси Имамидин Ташев аскерлер бөлүмүнүн бирине эмерек тартуу кылды. Мекендин тынчтыгы жигиттерибиздин колунда. Ошондуктан биз колдон келген жардамыбызды беришибиз керек деген Имамидин Ташев аскерлерге ден соолук каалап, өз жардамын аябай тургандыгын билдирди. Кайрымдуулук кылсак, бир колдон келишчек кол сунсак деп 100 000 сомдук жардам деп айткан болчу. Мына жаңы жылдын астыга насип болуп калды. Мен ойлойм, бир аз да болсо ушу биздин жоокерлерге, биздин армияга дух максатында, ушу жаңы жылдык маанай максатында ушу кайрымдуулук салтка айланган армияга кылынып аткан кайрымдуулуктардын бири болду. Эр жигит эл четинде, азамат жоо бетинде деп кыргыздын макалында айтылгандай. Мырзалар үчүн эң башкы милдеттердин бири ата мекенди коргоо. Мына ушундай ардактуу кызматты аркалап, мекендин тынчтыгы үчүн кызмат кылып келе жаткан чек ара кызматкерлери жаңы жылдык өзгөчө белек болгондугун айтышып, ыраазычылыктарын айтышты. Эс алганда шахмат ойноп отурсуңдар. Жеке ишкерлер Кыргызстанда абдан көп, анан ушундай жардамдар ушу армияга болуп турса деп абдан тилейбиз. Мына армияда биз 25 жылдан бери көптөгөн эле бизде ушу ишкерлер бар, бирок эмнегедир ушу армияга бир жардам берейин деген киши деле жок. Анан ушундай биздин чыгаан жигиттер келип ушу жардам берейин деп кол сунуп турса, биз энелер комитети эне катары биз абдан сүйүндүк. Бүгүнкү ушу бербейм белегине абдан ыраазы болдук. Жоо каптап кирсе сел болуп, жоголуп кетпейм жем болуп деген ураан менен өз кызматты мыкты аткарып жаткан жоокерлер келечектин кеңдигине кенен жол ачып, келечек жаштарга үлгү болот. Элибизде тынччылык, токчулук болсун, жалпы кыргыз элине, жалпы жаштар, Кыргызстан жаштарына кайрыларым. Бул жашоодо адам негизи бир максат менен жашайт, ошол максатка жетүү үчүн ураан менен жашагыла деп патриоттуулукка чакырып кетмекчимин. Патриоттуулукка ушундай ураан менен жашагыла, эгер мен болбосом анда ким, эгер азыр болбосо анда качан деген. Ушундай аска болот тоолордун бийик жери, аскадай болуп кыргыздын жигиттери ар дайым бар болгула, ден соолукта болгула. Ушундай кызматка, ата мекенге болгон кызматыңарды кылгыла. Айсалкын Нурмат кызы, Үсөн Камчыбеков, Айсырга Кадырова, Маданият жаңылыктары.